Сыдыкбек Сатаркулов бүгүнкү биздин студиябызда Чуйков атындагы Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайынын устат мугалими, Кыргыз Республикасынын мыкты кызматкери жана Темирлан Абылов дал ушул окуу жайынын 3 курсунун студенти, албетте живопись багытында. Кош келиңиздер, кутмантаңыздар менен Сыдыкбек беке. Жана буга чейин сиз менен дагы биздин эфирибиз болуп өткөн, ал тууралуу дагы биздин телегөрүүчүлөр дагы эстеши дагы ыктымал. Жана азыркы учурда бизге кайсыл жаңылыктар менен келип отурасыз? Же ушул убакыттын ичинде кандай өзгөчөлүктөргө ээ болдуңуз, айтып бериңизчи. Азыркы жаңылыктар негизинен азыркы болуп аткан учурдагы жаңылыктар менен элдин көпчүлүгү тааныш деп ойлойм. Азыркы мен айтайын деп келгеним ушу биздин иштеп аткан чыгармачылык тарапта болсо жакшы болот деп ойлойм. Андан кийинкиси окуу жай иштеген жерибиз. Ошо иштеген окуу жайда жөнүндө сөз болгон. Бул ыңгайлуу болот го. Анан кийин мен айтайын дегеним бул жерде бул чыгармачылык 40 жылга жакындап калды десем болот. Уже илгери ушу биздин өзүбүз иштеген окуу жайын бүтүргөн. Ал убакта Фрунзенский художественное училище деп Фрунзедеги сүрөт окуу жайы болчу. Азыр Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайы болуп, бул жерде иштегениме эле бир топ болуп калды. 2014-жылдан бери иштеп келатам. Негизи ушул бул элге билим берүү жагында ушу педагогикалык кесип иштегениме 36 жыл болот экен. Буюрса пенсияга да чыгып калабыз. Чыкпай туруңуз, сиз керексиз. Балдарды да окутуу керек, албетте бул. Эми бул жерде мен өзүмдүн чыгармачылык жагынан айтканда, мен ушу живопись жанрында ошол жагы менен алектенем. Анан мен бул чыгармачылыктан тышкары ушул билим берүү жаатында балдарга сабак берем. Ал жагынан жанагы атайын дисциплиналар деген жагы бар да, бул спец дисциплина деп коет орусчасы. Ошол жагынан сабак берем. Андан тышкары перспектива очерчения, анан методика преподавания, бул сабак берүүнүн ыкмалары деген сабактардан берем да. Тышкары бул. Анан чынын айтканда чыгармачылык иш менен ушул билим берүү жагын, педагогикалык ишти айкалыштыруу дагы эле кыйыныраак турат. Кыйын болот. Эми мындай да вот чыгармачылык, бул көркөм чыгармачылык жагындабыз, художественный изобразительный искусство деп атпайбы? Ушул жагындагылар мындай же ошол изобразительный искусствону ошону тандап алыш керек, же болбосо тиги педагогикалык жагын тандаса, бул бир жактуу болуп жакшы болот да. Анан тигиндей болгондо деле алып кетсе болот экөөнүчү. Анткени балдарга сабак берип атканда дагы өзүң дагы көп нерсени аласың. Ар бир характер, мисалы үчүн, жана кино тартып аткандар деле көчөдө келатып, ошо көчөдөгү элдин кыймыл аракети, кылган немелери, маанайларына жараша бир жакшы образдарды эстеп калат. Бул жерде деле биздики деле ошол жагынан алганда ушул сабак берген жагы кызыктуу да. Мындай убакыт жагын бөлгөндө экиге бөлүнүп калат да, ушул жагы бар. Албетте мугалимдер айта кетишет эмеспи? Эң негизги ырахат аларга албетте балдарга өз тажрыйбасы менен бөлүшүү, жана сиз дагы Кыргыз Республикасынын мыкты кызматкери катары тажрыйбаңыз өтө эле зор. Сиздин ушул студентиңиз менен таанышкым келип жатат. Деги эле Сыдыкбек беке бизге кантип сиздерге окуу берет, кантип деги эле ушул сиздердин сабагыңыздар өтөт. Темирлан, айтып бериңизчи. Жана андан тышкары өзүңүз менен тааныштырып, деги эле ушул живопись багытын эмне себептен тандадыңыз деген суроо сизге. Саламатсыздарбы? Сыдай перспектива сагынан берет бизге.
абдан жакшы түшүндүрөт. Живопись бөлүмүн өзү мага живопись жагат. Живописте рисунок, мазоктор менен иштеп, оттенактары өлө кызыктуу. Ошонусуна байланыштуу тандап алгам. Эч ким мажбурлаган эмеспи? Жок, ушул багытка тапшыр. Жок, эч ким кыйнаган эмес. Өз калыбы менен. Өз калыбым менен тапшыргам. Жакшы. Жана Сыдыкбек байке, өзүңүздүн студентиңиз тууралуу, дегеле бардык студенттериңиз тууралуу айтып бериңизчи. Учурда жаш ушул балдар, жаш кыздар ушул багытты тандаганга көп эле балдар барбы? Дегеле биздин ушул сиздердин окуу жайыңыздарга жылына канча ушул окуучулар келишет? Бул эми мен дагы эле жанагы чыгармачылык жактан баштап келип турган окуу жайынын жөнүндө кирейин. Бул мен Абылов Темирлан 3-курстун студенти. Анан ушу биздин педагогический, живописный педагогический деп коет. Бул май боек менен анан мугалимдик жагын алып кете турган отделениеде окуйт 3-курста. Жакшы окуган балдардан негизи көп эле жакшы окуйт. Аракетчил балдар да, баарын аракетчил балдар. Анан болот. Баягы азыр балким жакшы сабак берет деп мен өзүмчө мактап атпайбы, балким корккондон коркпой эле койду. Негизгиси болушуңуз керек баардыгы. Окууну жакшы окуса, ал жакшы окуган студент бул коркпойт. Коркпой, анын көңүлү да жай баркат. Иштеген, окуганда дагы ар бир сабакка даярдануусу бул эркинирээк болот. Мен оюмча Темирлан корккондон айткан жок да, албетте сиздин ушул профессионализмиңизден, тажрыйбаңыздан айтты. Ушул жана перспективадан ага чейин мен буларга черчение деп коет. Бул черчение деген так илим да бул, так илимдердин катарына кирет. Анткени бул математика, начертательный геометрия деп коет да, ошо менен байланышкан неме. Бул черчение деген сабак болгон эмес да негизи. А дегенде начертательный геометрия деп чыгып андан кийин болгон да бул. Анан ошондон келип перспективага, быйыл перспектива деген сабак. Бул перспектива деген сабак деген муну кандай деп түшүндүрсөк, жанакы орусча айтканда пространство деп коет. Бул пространство, мейкиндик деген да бул. Бул мунсуз живопись дагы тарта албайсың, рисунокту, даже набросок, зарисовкаларды да тарта албайсың да, бул баары пространство менен байланышкан болот. Мына бул дагы бул ошол мейкиндик менен байланышып атат да, турган баары тең, ал анын турган ракурс деп коет, бул турган абалы, анын артында эмне бар, тегерегиндеги жана аура деп атпайсызбы, ошол кандай абалда турат. Ушунун баары менен байланышкан сабакта бул мейкиндик. Бул мисал үчүн булар окуп атканда дагы биз буларга кандай түшүндүрөбүз? Постановка, натура койгондон кийин ошонун артында эмне бар? Ал эмне менен байланышат? Мисал үчүн жакын турган нерсени карап көрүңүз, бул дана так көрүнүп турат, кружка экен бул. А муну бир 50 метрден бул аба менен уже аралашып кетет да, аба менен аралашып, бул өңүндө өзгөртөт, формасы дагы мындай даана көрүнбөй калат да, ушу менен байланышкан сабак да бул перспектива. Бул физикалык жактан дагы бул математический немелер, расчёттору бар, өзүнүн баягы математикалык эсептөөлөрү. Ошо менен байланышкан сабак да. Биз болсо маегибизди улантуудабыз. Жана буга чейин айтып кеткендей эле, Сыдыкбек байке айтып кетиңизчи. Ушул багытта профессионалдуу, сиздей тажрыйбалуу адам болуу үчүн сөзсүз түрдө талант керекпи? Кандайдыр бир шык керекпи, өнөр керекпи? Же жөн гана эмгек буга талап кылабы? Биздики бул көркөм сүрөт, изобразительное искусство деп атпайбы? Бул көркөм сүрөт. Бул ошол именно адамдын баягы сүрөт, кандай сүрөт? Буга чынында эле талант керек. Таланты жок. Бирок ошо менен ошого жараша ал жерден үйрөнүш керек да, окуу үйрөнүш керек. Бул анан мен ошол тарабынан алганда биздики мисал үчүн шофёр бул үйрөнүп эле алса болот.
окубай жүрүп деле үйрөнсө болот. Ага таланттын деле кереги жок. Бул сүрөт тарткан болобу, искусство жаатында бул талант керек. Анан кийин эмгектениш керек. Ошол ал талант бар деп жүрө берсе, ал өзү эле келип өркүндөп өнүгүп өспөт да. Буга эмгектенген, буга өжөрүлүк керек. Мисалы үчүн биз тартып аткан, мен как бул сүрөтчү катары айтайын да. Бул сүрөт тарткан сүрөттөрүң, кылган эмгектериң бул картошка эмес да. Базарга алып чыгып эле сата берип, оптом эл албай койсо, оп. Бул жерде кандай дух, адамдын духу менен, аң сезими менен байланышкан көп жагдайлар болот да. Ошого жараша бул биз эмгектенишибиз керек. Бирок антейин десең, кээде ошо эмгектенип бар тыйын жокко калган учурлар болгондо, мындан бери 20 жыл мурун, 25 жыл мурун ушу болбой эле барып краска деп май боекторду аласың да, кист аласың, анан тарткан каласың да. Бул жакта үйүңдө балдарды бакканга кээде тыйын жок да, баары алып тартасың да. Бул жагынан ушу искусство адамдары негизи ушундай болот экенбиз да. Бир кемчилиги десек болот экен да. Бирок артыкчылыктары аябай көп. Жана сиздин студентиңизге да суроо узаткым келип жатат. Албетте, Сыдыкбек мырза деги эле окуу жайларда көпчүлүк учурда ушу классика стилинде бардыгын үйрөтүшөт. Балким Темирлан, сен дагы өздүк ушул үйгө келгенде өздүк чыгармачыл, креативдүү кошкондо кайсыл жанрда, кайсыл стилинде иштеген көбүрөөк жагат? Мен билишим боюнча учурда ушул биздин заманбап доорунун балдары десек болот, студенттери өзгөчө бир заманбап ушул стилинде иштегенди жактырышат. Сенчи, Темирлан? Мен үчүн классика стилде эле иштеген жагат мага. Живописте ошо классиканан жана современный искусство ошо мазоктор менен пастозуна эле куркпой эле иштеп. Реализм деп коет. Реализм. Эфирибизди улантуудабыз жана буга чейин Темирлан айтып кеткендей эле өзгөчө биз мастер-класс көргөзүп беребиз, эмнени тартып бересиздер жана ушул кыскача 10-15 мүнөттүн ичинде эмнени тартса болот деги эле. Азыр бул жана мастер-класс деген жөнүндө сөз болуп калды. Бул баягы өзүнүн үйрөнгөнүн иш жүзүндө көрсөтүү да, бул мастер-класс. Азыр Тамирлан көрсөтүп берет сизди. Вот рисунок деп коет, сүрөт тартуу, карандаш менен сүрөт тартуу боюнча бул бир 10 мүнөт болобу, 15 мүнөт болобу, 20 мүнөттө тартып көрсөтүп берсин. Тартып берүүгө аракеттенди. Темирлан, ошондо биз эфирден сырткарда талкууладык. Учурда ошол портрет стилинде, мен билишим боюнча, мени тартайын дегендер албетте. Сизди тартса деле болот. Бул кубандырат биринчи кезекте, жана экинчи кезекте мен билишим боюнча ошо Темирлан адамдарды тартуу аябай кыйын деп айтышат. Ошол Темирлан, сизге канчалык кыйын адамдарды тартуу? Билсең жеңил эле, бирок адамдардын ар бир өзүнүн характери бар, ошол характерин бериш керек. Адамдын бетинин түзүлүшү ар кандай адамдардыкы. Ошо характерин берсең эле уже адамдын өзүнүн образы чыгып калат. Анда байкап көрө эле, Темирлан менин мүнөзүмдү кантип ушул өзүнүн куралы менен тартат экендигин. Жана Темирлан биринчи кезекте ушу адамдарды тартууда сиз тарта бериңиз, мен суроолорду тартып сүйлөгөнгө аябай кыйын. Тарта берсин, тарта бериңиз. Анан эң эле ушул адамдарды тартууда биринчи кезекте эмнеден баштоо керек? Ушу мен дагы кандайдыр бир сырларды билчүм да, мүнөздү тартууга көздөн башташ керек же болбосо биринчи ушул өз силуэтти тарталыш керек деген. Жок, общий формасын башталыш керек, формасынан общий форманы таап алып, анан уже детализацияга акырдан кирише баштаса болот. Эң сонун. Бул негизи ушу сүрөт тартуу боюнча набросок, зарисовка деп коет, анан общий классный постановка, же болбосо өзүң коюп алып натурадан тартуу, ушундай этаптары бар да. Анан кийин ар бир сүрөт тартканда эле бул сүрөт тартуу, сүрөттү окшоштуруп тартып коюу эмес. Анын баягы характер деп коет да, мүнөзүн, сырткы, тышкы абал менен кандай байланышта болот. Бул ушуларды
даана бериш керек да. Вот анан кийин бизде мындай сөз бар да, биз жөнөкөй адамдарда мындай сөз бар да, окшошту окшошкон жок деген сөз бар да. Бар да. Вот анан кийин кээ бир адамдар болот, барып көрсөтсөң айтат да, вот бул окшош дейт. Мага окшоштур, бирок бул мен эмесмин дейт да. Вот ушундай да, вот похож, но это не я деген сөз да бул. Анан кийин бул ошо анын мүнөзү, характерин табыш керек да бул. Аны табыш үчүн бул адамдын даже анатомиясын билиш керек. Пропорциялары, ошо беттин, портреттин пропорциялары, ушундай жагдайларды, анын мимикасы деп коет. Бул бет түзүлүшүнүн кыймыл аракети. Ушундай вот кандай табигаттын кандай көрүнүштөрүнө угуу сезими болобу, көрүү сезими болобу, бул адам реакция кылат. Аны ошону сүрөтчү ошо реакцияны, баягы беттин кыймыл аракетин, адамдын өң түспөлүн, келбетин ошо кагазга түшүрүп билдирүү. Жана азыркы учурда ойлонуп отурам да, эмнегедир албетте сиз сөзсүз түрдө билесиз, 40 жыл ушул багытта иштесеңиз, 10-15 жыл мурун менин билишим боюнча аябай чындыгында актуалдуу болчу да, сен жөн гана кетип баратып, сүрөтчүнү байкап калсаң, ошол эле сейил ушул багында болобу, башка ушул эс ала турчу жайларда болобу, сүрөтчүнү байкасаң, менин портретимди тартып берчи деген ушундай окуялар аябай көп болчу да. Бирок эмнегедир азыркы учурда ошол эле бакчаларга барсаң, андай адамдарды, сүрөтчүлөрдү дагы мындайча айтканда жолуктурбайсың. Сиздин оюңуз боюнча эмне себептен да ушундай өзгөрүүлөр болуп кетти? Вот сиз туура айттыңыз да. Мурун мен өзүмдүн эле студент кезимде алсам, биз этюдник деп коет, жанагы этюдникти көтөрүп келатып, каалаган жерге көчөнүн боюна деле коюп, уялбай эле коюп тартчубуз да, тартчубуз. Анан кийин адамдар деле келчү. Адамдар деле келип, мен тартып койчу, анан жаныңа келип алып, бул канча турат я деп, ушундай сөздөрдү айтып, неметчи айтат да. Анан ошого деле көңүл бөлбөй, алаксыбай биз тартып көнчүбүз да. Же бул адамдын аң сезими, бул ушул болуп аткан тегеректеги болуп аткан окуяга карата реакциясы азыр психология деп атпайбы? Ушул жактан азыркы студенттердики башкачараак. Же биз ушул мугалимдер аларга ошондой жеткиликтүү бере албай атабызбы? Же алардын аң сезими ушул айлана чөйрө менен байланыш болуп, ошондон ушундай болуп атабы деп атабыз, ойлоп атам да. Азыркы балдар антип таткандар аз да. Вот анан андай художниктер көчөдө туруп алып тартып аткан художник жок болсо, анан сиз кимге барып мени тартып койсо деп айтасыз. Албетте. Ушундай жактары бар да. Анан бул бир. Анан экинчи жагы, бул сүрөтчү, талант деген, жана сиз айттыңыз, таланттуу адам анан эмгектениш керек деп. Бул эмгекти бул мектептен башталыш керек да, бул мектептен эле башталыш керек. Ошо анан өзүңүз билесиз, ушул мисалы үчүн көркөм сүрөт жагы, анан черчение, перспектива деген сабактарды айтып кетейин дегем. Бул биздин окуу жайда негизги сабактардын бири болот. Анткени айтпадымбы, бул бала 1-класска киргенде уже бул айлана чөйрөнү познавательный навыки деп коет да. Ошону алыш үчүн айлана чөйрөнү карап, эмне жакшы, кандай жагы кооз көрүнөт, кандай жагы красота деген бар сөз бар. Ошо красоту природы, ошону кандай кылып айырмалаганды үйрөнүш керек. Ал үчүн балдар ошонун мугалим аркылуу түшүнүш керек да. Бул жерде бул окутуу болуп эсептелет. Орусча айтканда учить, анан научить деген сөз бар. Учить это как раз бул окутуу. Научить бул
үйрөтүү да. Эми бул ушул окутуу бул адам баласына, ушу адамзат, человечество деп коет. Адам баласына аябай тиешелүү нерсе да. А үйрөтүү мисалы үчүн айбандарды деле цирктен үйрөтсө болот. Неме кылып жибат. Анан ушуну айырмалай билген жакшы да. Анан Майгиз уланталы жана буга чейин айтып кеткендей эле Сыдыкбек байке. Балким телегөрчүлөрдүн арасында чындыгында эле ушул багытта аябай иштегиси келген, үйрөнгүсү келген балдар бардыр. Жана ал үчүн ушул көркөм сүрөт жайына кантип тапшырышы керек, кайсыл жашында барса болот, сизге кантип кайрылса болот, бардыгын айтып бергизчи. Рас айттыңыз да, ушу жагынчы мен ошо сөздөн ушул айтылган суроодон пайдаланып дагы мен өзүм иштеген окуу жайы жөнүндө айтып берейин. Кантип тапшырыш керек, бул пайдасы эмне депчи. Ушул жөнүндө сөз кылып кетейин эгер мүмкүнчүлүк берсеңиз. Албетте. Анан бул жерде мындай да, биздин окуу жайы мына 40 жылдан ашты да, өткөн жылы биз 40 жылды белгилеп ушундай жакшы неме менен өткөрдүк. Анан бул эң илгерки окуу жайлардын бири да бул. Бул илгери жана педтехникум деген болуп, ошол учурда ачылган 39-жылы ачылган окуу жай. Айдап ачылганда жалаң ушу сүрөт мугалимдерин, анан кийин ушу сүрөтчүлөрдү даярдаган неме болчу, тиги окуу жайы болчу. Бирден бир эң негизги биринчи ачылган окуу жайлардын катарына кирет. Бул убакыт өткөн сайын баягы стажы деп коет эмеспи, же ветеран деген сөздөр ушуга жакында биз эски окуу жай болгондуктан чынында эле баягы тажрыйбасы көп мугалимдер иштейт. Ошол убактагы биринчи ошол илгерки маалда окуп калган мугалимдерге бизде иштейт. Анан кийин бул жерде мен эмнени айткым келет. Канчалаган жана эмгек сіңірген мугалимдер бар, элдик художниктер, жана сүрөтчүлөр, эл сүрөтчүлөр бар, эмгек сіңірген, анан маданиятынын мыкты кызматкерлери иштейбиз, сабак беребиз. Анан баардыгы опыт, жаштар да келип атат азыр. Анан азыр мындай болуп атпайбы? Азыр көпчүлүк окууларга абитуриенттер азайып тапшырбайт да. Тапшырбай анан мугалимдер кыйналып, жанагындай ушу рекламный жагынан иш аракеттерди кылышат да. Биз деле жасайбыз ошону. Бирок бизге чынында эле мындай ал жагынан бир 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл, 3-4 жыл болуп калды. Ал жагынан мындай маселе андай анчалык маселе эмес. Мындай келген адам менин оюмча эгерде кааласа келет. Анан келип тапшырат. Кадимкидей экзамен болот. Биздики мындай оорт эмес, биздики экзамен менен тапшырат. Сиз айткандай буга чейин талант барбы жок экенин билет. Ошон үчүн биз экзамен алабыз. Анан кадимкидей кулагандар болот. Азыр сиз билесиз, бул республикадагы бирден бир бул бекер окуткан окуу жай, бул биздин окуу жай. Биздин Кыргыз мамлекеттик сүрөтчүлөр окуу жайы. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул ошо таланттуу балдардын эмгегин сыйлаганды түшүндүрөт да. Вот бирден бир немеси. Ушулда биз бекер окутабыз. Анан кийин окутканда дагы бул керектүү кесиптерди алып чыгат. Мисалы үчүн биз окуткан жерде живопись деп коет. Живопись бөлүмү мугалимдерди анан живопись бөлүмүн окутуп чыгарабыз, даярдап чыгарабыз. Андан кийин дизайн бөлүмү бар. Бул дизайндарды билесиздер, бул илгерки баягы технический эстетика, техникалык эстетика деген ат менен белгилүү, кийин дизайн болуп атат. Бул жерде жанакы арт декор деп коет, дизайн. Ошо техникалык, эстетикалык муну кантип жасаш керек? Бул эле биз турган кабинет, ошо аудиториянын ичин даже вот кармаган кашыгыбыздан бери бул кантип жасалыш керек? Ал адамга кармаганда
кандай оңтой, кандай ыңгай менен кармалышы керек. Ушунун баарын үйрөтөт. Бул техникалык эстетика деп ат менен белгилүү да. Андан кийин прикладное отделение деп коет. Бул көркөм колдонмо буюмдар, бул народный жагынан элдик, этнический, илгерки атам замандан бери келаткан булгарны андай иштетүү, дизайн по обработке кожаных изделий деп коет да. Ошол жагын үйрөтөт. Андан кийин дизайн по обработке текстильных изделий деп коет. Ошол жагын бул кездеменин түрлөрү сүрөт түшүрүш керек. Же болбосо жанакы кийиз жагын, шырдак жагын да үйрөтөт. Аябай көп багыттар бар экен. Жана биз дагы албетте сөзсүз түрдө бул көркөм өнөр багытына дагы аябай басым жасалат экен. Адамдын чыгармачылыгын ачууга да сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана Темирлан кайсыл этапка жетти? Биздин эфирибиздин аяктаганда тилекке каршы бир аз эле убакыт калды. Бүтүп калдыңыздарбы? Жана айтып бериңизчи, кайсыл этапка жеттиңиз азыр? Бүтүп калды. Бүттүм уже. Кичине калыптыр. Бир аз деталь. Шу убакыттан пайдаланып келиңиздер биздин эме окуу жайына. Жакшы такшалган мугалимдер бери сабак берет. Мен өзүм жанакы черчение, перспектива деген бул ошо дизайн жагы менен байланышкан, бул бирден бир козырь деп коет. Баягы чиймегенди билмеген ал жагын, дизайн жагында билүү мүмкүн эмес. Живопись жана перспективаны да билүү мүмкүн эмес. Ошол жагын да үйрөтөбүз. Бирден бир немелер биз ат салышып атабыз. Жогорку окуу жайлар менен дагы ат салышабыз. Чоң рахмат сиздерге. Биздин телекөрүшүүгө дагы айта кетели, сөзсүз түрдө сиздер дагы албетте өз чыгармачылыгыңыздар келсе, Чуйков атындагы Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайына дагы тапшырсаңыздар болот. Жана Темирландын жыйынтыгын көрөлү. Чындыгында мени биринчи жолу мен ушинтип отургузуп тарттууда келиңиздер. Мен дагы байкап телекөрүшөр көргөзгөнгө дейин. Чоң рахмат, аябай кызыктуу. Мен дагы өзүмдү четинен байкап дагы аябай кызык көрүнөт экен. Сиздерге ыраазычылык, өз убактыңыздарды бөлүп биздин эфирге келип бардык ушул сырларды дагы, суроолорго да жооп бериңиздерге, айтып бергениңиздерге дагы, алдыда сиздерге дагы ийгилик кааламакчыбыз. Сиз дагы студенттериңиздердин ушу өнөрүн ачып иштей бериңиз. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин телекөрүшөргө дагы көңүлүңүздөрдү бурганыңыздарга рахмат. Кайрадан амандашкачы күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.